башында айткандай эле TikTok айдынында, TikTok жылдыз десек болот. Марсель мырза лакап аты менен Элчапа. Кандайсыз? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутман таң. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык, чоң рахмат. Келиңиз эң алгач элибиз менен амандашып, учурашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Амансыздарбы? Бүгүн ушинтип 7-канал жамаатына келип калдык. Силердин чакырганыгыңыз үчүн чоң рахмат. Кош келипсиз. Дагы бир ирет куттуусуз жабастан көрүп жатканыбызга өтө кубанычтабыз. Анан биздин адатка айланып калган дагы бир сурообузду бербесек болбойт, Негизи таң эрте турасызбы? Аракет кылам. Бирок менин графигим ар кандай. Бүгүн эрте туруу кыйынчылык жаратпадыбы? Жок. Кече эрте жатканбыз. Демек даярданып алып анан келген экенсиз. Эртең эфирде, Эң сонун. Элчапа мырза, айтсаңыз, деги эле TikTok айдынында аябай көп көрөбүз сиздерди. Канча убакыттан бери TikTok айдынында жүрөсүздөр? 2 жыл болду. 2 жыл болду. 2 жылдан бери TikTokто жүрөбүз. Кызмат. Эмне себептен ушул TikTokто тандап алдыңыз? Мен өзү негизи случайный тиктокер болуп калгам. Өзүм буга чейин Ош базарынын жанында Бештары деген торговый центр бар. Ошол жерде телефон, компьютер ремонт кылып 8 жыл эмгектенгем. Анан ошол кичине тажадым окшойт, анан бир нерсе бир өзгөчө бир жашоомду алмаштыргым келип, ушу изденип атып, анан TikTokко келип такалып калгам. Ал кезде Бауыржан деген агабыз хайп жаратып аткан. Аябай хайп жаратып, TikToктун Кыргызстанда, Орто Азияда популярный кылгандардын бири Бауыржан деген агабыз. Анан ошону көп карап жүрүп, анан TikToктун контенти ушундай турбайбы деп туруп, анан мен дагы кичине жиндиликтин ролун ойноп, кичине өзүм атым чыгарып популярный болгом да. Ошентип. Азамат, өзүңүздөр көргөндөй, TikTok айдынында өзүн башкача алып жүргөн менен жашоодо Марсель мырза жөнөкөй бир инсандардын катарына толуктайт экен. Айтсаңыз, TikTok айдынында доходуңуз канча? Канча прибыль түшүп турат? Балким сыр болбосо, Сыр болбосо. Доход эми ар кандай биз медийный адамдарбыз да. Рекламадан түшөт, анан эгер чисто жанагы TikToктон түшө турган, стримден түшө турган доход болсо, ал жерде деле мындай иштегениңе жараша да. Содада деле клиенттер ар кандай болот го, менин кардарларыңар. Бизде деле ошондой. Кээде доначылар келет, кээде келбейт. Эми в среднем мындайча айтканда бир плюс-минус $500 да күнүнө. Жакшы экен. Демек, азыр бир суроо берип алайын ушуга байланыштуу. Күнүнө эми ар кандай болот деп калбадыңызбы? Деги эле бир күндө канча саат убактыңызды кетиресиз? Негизи меникинде эфирде алып барыш аябай кыйын. Мындай контроль, активдик контролдо турасың да, эл эмне кылып атат, актив түшүп атабы, кайда көтөрүш керек, аябай вниманияны талап кылат да. Беркине батыл жанагындай лайк басыла, утуш керек деген ал жеңил. Меникинде эфир аябай оор. Эл аябай көп суранат, көп кылганга аракет кылам, бирок орто менен где-то бир 3 саат, 4 саат убактымды кетирем. Деги айтсаңыз, TikTok айдынында убакыт коротом деп калбадыңызбы? Бир TikTokто тура эмес сүйлөп алып же ката кетирип ошол нерсеге өкүнгөн күнүңүз болгонбу? Болгон эмес. TikTokто наоборот тура эмес сүйлөп алсаң, обсужденияга кабыл аласың да. Хайп болот да, наоборот. Ошол менен TikToктон коркпой эле койсо. Демек, сизге ошондой болгон жагат өзүңүзгө? Неге мен мындай энергичен эле сүйлөйм да, эч кандай мындай образ бербейм да. Кандай болсоңуз ошондой. Кандай эле сүйлөй берем, коркпой эле. Карапайым эле уулуңуздар Марсель мырза Элчапа болушуна TikTok айдынында канча убакыт кетти? Мен дароо эле Элчапа болгом. Бул Элчапа деген лакап атымды тандоомдун себеби, ага чейин мен Элчапа деген мексиканец бар. Аны ар ким ар кандай которот, бирөө легенда деп которот, бирөө маленький, но могучий дегенди түшүндүрөт экен да, ушундай экен, ар кандай эмес бар экен. Ошол жөнүндө документальный бир кино көрүп койгон элем. Мындай кызыгып жатып бир күнү. Анан ошол мен чыккан кезде бардыгы я гангстер деп хайп кармап аткан да. Я гангстер, мушташам там 300 миң сомго наркотик деп. Ошонун баарын анализ кылгам да, мен да отуруп анализ кылып, кандай просмотр болуш керек, кандай лайк кылыш керек. Кантип хейтерлерге иштейбиз да биринчи. Анткени ошолор сөгүп, наркотик кылып атып, сени активин көтөрүп, сени звезда кылат да. Ошентип отуруп анан, значит, мен да бир гангстер, бир бандиттин ролун эметишим керек дедим да. Ошо Элчапа деп жазып туруп сразу.
аккаунт ачып анан чыккам да сразу. Азыр негизи эле ошол эме жогоруда тыныгуу учурунда сүйлөшүп калдык, үй бүлөлүү экенсиз, 4 баланын атасы экенсиз. Анан деги эле үй бүлөңүзгө эч кандай мындай таасир тийбейби сиз бул TikTok тармагында жүргөнүңүз? Үй бүлөмө эч кандай таасир тийбейт, себеби мен графигим бөлүнүү, мен үй бүлөмө дагы убакыт бөлгөндү билем, TikTokко да убакыт бөлгөндү билем, өзүмө да убакыт бөлгөндү билем. Анан азыркы учурда TikToктон тышкары эмне жумуш кыласыз? Же жок, эч кандай жумуш кылбайм. TikTok менен гана? Мен основной доходум ошо TikTok, ошо блогерство. Элчапа мырза, айтсаңыз, кайсы жактын кулуна болосуз, үй бүлөдө канча бери тургансыз? Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунан болом, Кара Суу айылы. 3 үй бүлө, 2 уул, 1 кызбыз, 3 бир тууганбыз. Ошо мен эң улуусумун. Эң улуусуз. Эң улуусумун. Эң сонун. Деги эле айтсаңыз, ушул TikTok айдыны азыркы учурда номер 1-лердин катарын толуктоду десек болот. Ушул TikTok айдыны жабылып калса, сиз эмне кылат элеңиз? TikTok айдыны жабылып калсабы, мен уже атымды чыгарып алгам да. Мен өзүм негизи рэпке да кызыгам. Жакында ошол творчествомду баштайм. Рэп чөйрөсүндө дагычы. Ал жактан да көрөсүңөр, ал жактан да аябай таң калтырам. Просто азыр TikToктон колум бошоп атат да, стримден. Анан азыр жакынкы убакта Дубайга кетип атам. Ал жактан да бир иштер бар, ошо иштерди ишке ашырып келип туруп, анан творчествону баштайбыз. Андан творчестводон башка дагы уже опыт көп да, бизнес сферасында. TikTok негизи жабылбайт. Жабылып калса, мисалы, Instagram өчүп калбадыбы? Instagram өчүп калгандай эле TikTok өчүп калса, значит TikToктон да жакшы бир нерсе чыгат. Ал жакка секиребиз. Агым менен, ооба. Анан жогоруда айтып калдыңыз, рэп жаатында дагы өзүмдү сынап көрөйүн деп атам деп. Эгер мүмкүн болсо азыр 4 сал болобу? Бир тыңшап көрсөк кандай болот? Мен азыр силерге Биз таң калалы, 4 сап Элчапа мырза. Сизден бир 4 сап болсун, Так. Мен Жайла Демби чакырыпсыңарбы? Ошол Жайла Дембиге башында ошо Жайла Дембинин аудиториясын урдаш үчүн ошого мен диск жазгам. Диск жазгансыз. Ооба, диск жазгам. Ошо 8 сап болсо ошону. Келиңсен да. Так, мен өзүмдүн битим бар эле. Битти койсокчу, мындай эле. Мындай эле. Клик-клак, клик-клак, это Эль Чапа. Раз-два, раз-два. Король хип-хапа. Вот так, рэп делать надо. Эми сага хана. Нана. Кайдагы рэп жети мунуң жарабайт. Минти уйлай берсең, кыздар карабайт. Вот так вот. Кыскача. Демек, бул өзүңүздү TikTok тармагында таанытыш үчүн эң алгачкы жазганыңыз? Эң алгачкы ушун мен Жайла Дембиге жазгам да. Ошонун аудиториясын урдаш үчүн ошого диск жазгам. Ошентип Жайла Демби менен конфликт болгон. Ошентип Жайла Дембинин фанаттары да мени таанып баштаган. Эмиңиздер уттуңуздар? Достук уткан. Потому что биз баарыбыз эле активдүү көтөрүш үчүн эметебиз да. Анан мен кичине образга каты берилсем. Мен чындап эле мындай душман ролун ойноп салгам да. Анан бир кызыктуу бир бизде суроо пайда болду десек болот, кесиптешим экөөбүздөчү. Сиз баягы интернет айдынында кесиптешим айтсаңыз. Ар кандай нерселерди деп айтсак болобу? Негизи эле калемпир жейсизби? Жейм дейт экенсиз. Жейсиз, бирок ошону баарыбызга кызык болуп турат бул нерсе. Калемпир негизи аны жейм деп айтсам деле, жебейм деп айтпасам деле менин активим түшпөйт. Ушу биринчи жолу негизи ушундай каналга, 7-чи каналга чыгып атам. Биринчи жолу интервью берип атам. Негизи көп интервьюларга мен бара бербейм да. Анан тиги Али деген ал досум болот. Мени фотосессия көп кылчу, ошол аркылуу кеткен үчүн гана мен макул болуп кой барып келейин дедим да. Ушул жерде бир айтып коеюн, калемпирди жеген эмесмин. Жеген эмес. Жок. Актив көтөрүш үчүн. Жок, себеби алгоритм TikTokка ушундай кыйын да. Баары эле көп адам менен отургузу келет да. Анан эмне үчүн кээ бирлер 100 адам менен отурат, 200 адам менен отурат, көрдүңөрбү? Бул TikTok деген бул искусственный интеллект, бул робот. Адам сыяктуу ойлонуп, баалап, ошого жараша адамды чыгарып, кайра толуктап, чыгарып толуктап турат да. Канчалык адам токтотсоң, элдин баары минтип отурат да. Свайп кылыпчы TikTokто. Баарыбыз ошентип отурабыз да. Ооба. Токтоп калыш керек да, монтип сени көрүпчү. Таштап 50 адам токтотсоң, 500 адам тыгып берет. 500 адамдын бир
200 бир 5 секунд отуруп берсе дагы 1000 адам кырып берет. Ушундай да алгоритм. Ошого иштейбиз да бизче. Ошондой. Азамат, жана ошондой эле TikTok айдынында жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар. Сиз артыңызда өсүп келаткан биздин муунга кандай өзүңүздүн акыл оюңузду айтмаксыз? Менин артыман өсүп келаткан муунгабы ишпегиле, чекпегиле, эмгектенгиле и сомнение болбогула. Эгер оюңарда бир нерсе болсо, ушундай кылып көрүш керек деп, значит кылып көргүлө ошону. Ошол коркпогула, главное, алдыга умтулгула. Ал эми ошол азыркы өсүп келаткан жаш муундарга деги эле TikTokко кирүүгө кандай карайсыз? TikTokко киргиле, себеби келечек TikTokто и TikTok жабылган күндө деле TikToктон жакшы нерсе ачылат. TikToктон аябай жакшы мындай опыт аласыңар, блогерский. Анан могу чака бизнестери барлар, базарда өрүк сатса деле мисалы TikTok аркылуу көбүрөөк доход алсаңар болот. Не только мисалы TikTok десе мени элестетип көрбөгүлө, минчи керек экен деп, жок. Андан башка деле толтур нерсе, пельмениңерди реклама кылгыла, малинаңарды реклама кылгыла. Азаматсыз, сизге бир ушундай бир суроо берейин деп турам. Деги эле айтсаңыз, 2023-жылы бир максат койгонсуз өзүңүзгө, балким ошол орундалбай калып, 2024-жылга кандай максат койдуңуз? 2024-жыл мен өзүмдү предприниматель и анан жана творчество чөйрөсүндө максат коюп койгонбуз и ошол максатка жетебиз буюрса иншалла. Азамат, 2024-жылда эле 2030-жылы биз тааныган Элчапа мырза кайсы кесиптин ээси болот? Кандай тармактан көрсөк болот? Кайсы тармактардан көрсөк болот? Иншалла, эгер Кудай таалам эгер ошол жашка жеткирсе, жеткиришин каалайм. Эгер ошол жашка жеткирсе, ушу бизнес тармагында и анан коучинг жаштарга сабак. Ошол тармакта. Как Сейсенбаев барбы? Сейсенбаев. Эң сонун убакыт учкан куш дейт. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Бизде таңкы эфир болгондуктан бир аз убакыт азыраак берилет. Эгер мүмкүнчүлүгүбүз дагы убактыбыз кененирээк болгондо дагы да TikToктун бардык сырларын бирге бөлүшөт элек. Бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Сизге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон куттуктоолоруңуз, каалоо тилектериңиз болсун. Силерде 7 канал жамаатына чоң рахмат силер чакырганыгыз үчүн. Анан кыргыз элине мен тынчтык каалайм, токчулук каалайм. Ошо барыңыздар, ден соолукта болуңуздар, эч ким оорубасын. Ошо тынччылыкта, токчулукта эле өмүр сүрөлү. Эң сонун алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн дагы бир терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо биз менен биргеликте болуңуздар, себеби дегенде алдыда дагы да кызыктуу маалыматтарыбыз, маектерибиз күтүп турган чагы, андыктан эч кайда алыстабаңыздар демекчибиз. Биз болсо кыскача бир тыныгуудан кийин көрүшөбүз.